Нурзат Токтосунова. Мен анда аны аябай жек көргөм. Аны таштап, ал жок жерлерге кетип калгым келер эле. Теле алып баруучу Нурзат Токтосунова жашы өзү жакшы көргөн адамга гана кыйынчылыктарды берерин жана ал кичинесинен тарта күчтүү адам болгусу келгенин айтат. Ал сени жакшы көрөт, а сен мен сыяктуу аны жек көрүп жүрсөң керек. Мен анда аны аябай жек көргөм. Аны таштап, ал жок жерлерге кетип калгым келер эле. Кызыгы, ал бир гана жерде жок болчу. Көрдө. Мен көрдөн корктум. Алсыз адамдар кыйынчылыктан качып же өлүп кутулгулары келишет. Мен да алсыз элем анда. Мага анын ар бир кыйынчылыгы өлүм туюлчу. Тирмийим маңдайыма келген сайын ал мени жек көрөт деп ойлочумун. Бирок ал мени болуп көрбөгөндөй жакшы көргөн экен. Тууганым, душманым тургай өзүм да аңдап түшүнбөгөн ички дараметимди, ички күчүмдү жалгыз ал гана сезген экен, баалаган экен. Мен байкуш чала бышкан картошкадай болгон үчүн дагы быша түшсүн деген тура. Мен аны бул ыкмасын кайдан билем? Азыр ал мени аябай жакшы көрөрүн билем. Мен да аны жакшы көрөм. Ал мага өзүмдү таанытты. Рахмат сага, Жашо. Жашо өзү жакшы көргөн адамына эң чоң кыйынчылыктар менен келет. Күчтүү адам кыйынчылыкты ийгиликке жетүүдө эң негизги тепкич деп билет. Алсыздар үчүн кыйынчылык жок болуу. Мен бала күндөн аябай күчтүү адам болгум келгени чын. Алга гана умтулалы дейт ал. Маалымат булагы, Бартмедиа чеки KG. Ара Каримова. Тең теке теңели терек бою секирбе. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова социалдык баракчасына кызыктуу пост бөлүштү. Ага төмөндө көз жүгүртсөңүз болот. Кайгылуу күндөр эсиңе түшсө, аларды болбогон деп бил жана жашооңду уланта бер. Жийиркеничтүү, уят сөздөрдү угуп калсаң, кулагыңдын сыртынан кетирип, жолуңду уланта бер. Кимдир бирөө жамандык кылса, аны кечир жана эч нерсе болбогондой жашооңду ула. Бул дүйнөнүн кайсы бир жакшылыгына жетпей калсаң кайгырба. Эч нерсе болбогондой өмүр сүрө бер. Анткени өмүр кыска. Бакытка жетпей туруп, өзүн бактылуу сезген адам чыныгы бактылуу. Сен жөнүндө айтылган сөздөр териштире бербе. Сага жамандык кылган ар бир адам менен эсептеше бербе. Сага кол салган ар бир адамга кол салышың шарт эмес. Сага душмандык кылган адамдан өч алба. Эгер сак болсоң, Алла Таала ден соолугуңду чың кылат. Түнү тынчыктайсың, рахаттанып жашайсың, көңүлүң тынч болот. Жыйында отурганда тилиңди сакта. Эки нерсени, адамдардын сага кылган жамандыгын жана өзүңдүн адамдарга кылган жакшылыктарыңды эч качан эстебе. Эки нерсени, Алла Тааланы жана акыретти эч качан унутпа. Эгер сага орой сүйлөсө, ага чуланба, жөн гана жылмайып кой. Анткени ал өзүнүн ким экендигин сага көрсөтүп койду. Адамдын көркү акыл, акылдуу адамдын гана акылдуу сөздөр чыгат. Ийриген ооздон чириген сөз чыгат. Тең-теке теңелип, терең бою секирбе. Эгер бирөө сага тилин канжарын сайып жараласа, сен да ошол канжар менен жооп беришиң шарт эмес. Тескерисинче, сен ага жылмайынын кылычын сайып алсаң жакшыраак болот. Кайнап жаткан суудан өзүңдүн жүзүңдү эч качан көрө албайсыз. Ошол сыяктуу эле ачууланып турган кезиңде акыйкатты көрө калбайсыз. Катанын үч түрү: текеберлик, бой көтөрүү, менменсинүү. Шайтан текеберленгени үчүн Алла Таанын каар кагышына калган. Ач көздүктүн айынан адам ата бейиштен куулган. Көрө албастыктын кесепетинен адам атанын уулдарынын бири экинчисин өлтүргөн. Маалымат булагы, Заман чекит KG. Нурлан Насип ырчы. Мен бизнеске кадам таштадым. Кыш быйыл укмуштай коз болуп турат. Сүйүшкөндөр вальс деп эле ырдаачудай. Нурлан Насип классика болгон кар вальсын сонун ырдап чыкты. Ошондой эле жашоосунда чоң жаңылыгы бар экен. Жубайы Аселдин ден соолугу, эжеси Элизадан турмушка чыкканы, Ширин кызынын жоруктары тууралуу ырчы менен маек курдук. Баам салыңыз. Нурлан, салам. Акыркы жаңылыктарың менен бөлүшө кетсең. Саламатсызбы? Жаңылыктарым көп. Жаңы жылды утурлай жаңы иш баштаганы турам. Өзүмдү бизнес тармагында да сынап көрөйүн деп чечтим. Журналисттер билип калып маектерге чакырып жатышкан. Биринчи жолу сиздердин гезит аркылуу жакшы жаңылыгы менен бөлүшкөнү турам. Ресторан бизнеси менен алек болом. Кыялданып жүргөн ишим болчу. Буйруса баарыңарды конокко чакырам. Максаттарың орундалсын, чыгармачылык аксап калбайбы? Жок, чыгармачылыгым менен биргеликте алып кетем. Кичиненден ким болосуң деп сураганда, ырчы анан бизнесмен деп дечү элем. Биринчи максатымды орундаттым, эми экинчисин өтөйүн деп жатам.
Классика болуп калган Карвалсын жакында жаңылап ырдап чыкты. Мага жакты. Өзүм жазган чыгармаларды, эски ырларды элге тартуулап келем. Тойдо бул ырды ырдасам, улуу мундагы коноктордун жүздөрүнө жылмайып пайда болот. Кичине кезимде бул ырды сүйүп укчумун. Былтыр жаңылап жаздыргам. Үстүнөн бир жылдай иштедим. Көңүлүмө толгондо гана тартууладым. Ушундай классиканы жаратканы үчүн ырдын авторлоруна таазим этем. Биз де классикага айланчу чыгармаларды жаратышыбыз керек. Бул жылы пандемия жана өзүңөр билген кырсык болуп, 10 чакты ырым чогулуп калды. Ошолорду жаздырып 2021-жылы альбом чыгарсам деп ойлонуп жатам. Жакшы жаңылыктарынан бирден айтып берип жатасың. Эжең Элзада да жакында турмушка чыкты. Бир тууганың бактылуу болсо, сенин да бактың экен. Эжемдин биринчи жолдошу каза болгонуна көп жыл өттү. Канчалык колдоо көрсөтсөң да жалгыздыгына даба боло албайт экенбиз. Өзүнүн түгөйүн тапты. Эко бактылуу болуп жетелешип, эркелешип жүргөнүн көрүп биз да бактылуубуз. Жездебиз жакты. Чыгармачылыкта эми жолдошу менен кеңешип иш кылышат. Улантам десе четсе уланта берет. Негизи 5 бир тууганбыз. Бирөө эле ырдабайт. Чогулганда бири комуз чертсе, бири гитара, бири ямаха ойноп өзүнчө эле оркестр болуп кетебиз. Мен Мураталы Күреңкеев атындагы консерваторияда окусам, карындашым Чолпонай Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте окучу. Музыкалык билим алуу оңой эмес. Акча менен бүтүрүп койсоң кийин өзүңө жаман. Карындашым Эрке болчу. Аны ташып жүрүп мен да кыйналып кеттим. Каникулда үйгө барганда мен эле ырчы болоюн. Кыз киши чыгармачылыкта жүргөнү татаал болот деп оюмду айтсам, макул болушту. Карындашым чоңойгондо кызыгуусу башка жака ооп кетти. Бирок жакшы ырдайт. Дария кандай чоңоюп жатат? Жакшы, буйруса чоңоюп жатабыз. Кызыбыз аябай эрке. Катуураак кармаш керек экенин сезип турасың, бирок боло албай жатабыз. Эшикти ачканда эле папа деп чуркап келет. Сөзсүз менен ойноп алып анан уктайт. Мурун апасына жакын эле, акыркы учурда мага жакын болуп келе жатат. Үйдөн чыкканы жатсам, бутумду кучактап алып кое бергиси келбейт. Бир жакта жүрсөм, үйгө шашып келем. Кызым уктай электе баары бир аз ойноп алайын деп. Жеке баракчаңа журналисттердин жоруктарына жиниңкелип пост жаздың. Аларды сотко берем деп жаттың эле, иштин аягы эмне болду? Жыгаштын жумшагын курт жейт, адамдын жумшагын адам жейт деген чын экен. Асель экөөбүз тууралуу эмнелерди гана жазышкан жок. Унчукпай өтүп кетчүмүн. Бирок ата-энем тууралуу жазганда чыдабай калдым. Эртең менен турсам эле атам көрсөтүп калды. Айылдагылар Аселди кайнатасы үйдөн кууп чыктыбы деген тема коюлган жаңылыкты жөнөтүшүптүр. Ушул кимдин оюна келди деп деле таң калам. Алар жөн эле айтып жаткан нерсе биздин жашообузда. Тазалап коюшуптур. Сотко берген жокмун. Эми ушундай жалган маалымат дагы чыкса, сөзсүз жазасын алат. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөр бар. Үй бүлөдө тынчтык болуш керек. Коргошубуз зарыл. Биздин да тынч жашаганга укугубуз бар. 2020-жыл жалпыга арасында сен үчүн оор жыл болду окшойт. Ооба, дүйнө элине, айрыкча кыргыз элине андан да оор болду. Канча адамдарды пандемияда жоготуп алдык. Арасында мен деген залкарларыбыз да кетип калды. Ошол учурда жубайым Асель кырсыкка кабылды. Ишенсеңиз эмне болуп күн өтүп жатканын билбей калдым. Кызыбыз кичинекей болчу, ошонун бактысына аман калды. Аварияны көргөндөн кийин эле колу буту бырчалып калбаса экен деп ойлогом. Шүгүр, элдин дубасы батасы менен жакшы болуп кетти. Кайсы жерге барып ырдабайын эле жолугуп, биринчи эле Аселдин ден соолугун сурашат. Ырдап жатсам кулагыма шыбырап кетишет. Асель элдин кызы болуп калыптыр. Ушунча жылдан берки эмгеги бекер кетпептир. Элдин дубасы менен басып кетти. Азыр жакшы. Сабырдуулук менен баарын өткөрүп жатабыз. Жаңы жылдан кийин да чет жака алып барып, ден соолугун текшертип келебиз. Өзү маек берчү күн да алыс эмес. Бул сыноо сени Аселди өзгөрттүбү? Адам баласы негизи унутчак болот турбайбызбы? Күнүмдүк тиричиликке аралашып кетет экенбиз. Чыгармачылык өзүнчө бир адреналин, артынан кете бересиң. Ошол убактарда токтоп, шүгүр кылганды үйрөндүм. Жакындарыма жакшы көңүл бөлүп калдым. Асель кантип өзгөргөнүн маек бергенде өзү айтсын. Асель чыгармачылыгымды мындан ары токтотуп коюшум да мүмкүн деген таризде пост жазды. Ал бул чечимди өзү кабыл алат. Кандай чечсе да аны колдойм. Үйдө Асель азыр пил учат десе, пил учат деп тамашалап калам. Баарыбыз анын көңүлү менен болуп жатабыз. Чыгармачылыкты токтотуп коюш оңой эмес. Бул жан дүйнөнүн талабы болуп калат. Бирок ден соолугунун чындоо биринчи маселебиз. Маегиңе рахмат. Аселдин ден соолугу жакшырып кетсин. Маалымат булагы Суперчекит KG.